Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Силер менен аралыктан болсо да саламдашып турганыма кубанычтамын. Бүгүнкү биздин сабагыбыз тарбиялык саат. Тарбиялык саатыбыздын темасы саламдашуу адеби. Бүгүнкү сабакта силер саламдашуу адептүүлүктүн башаты экендигин, кантип саламдашуу керектигин, ошондой эле кыргыз элинин кылымдардан берки сакталып келген нарк насилинин бири саламдашуу экенин биле аласыңар. Саламдашуу бул жер жүзүндөгү эң кеңири тараган маданият. Ааламда саламдашуунун көптөгөн маданияты бар. Алсак, кытайлар учурашканда курсагыңыз токпу деп ал акыбал сурашса, а монголдор үйгө киргенде малыңар аманбы деп сурашат экен. Ошондой эле саламдашууну ар кандай кыймыл аракет менен билдирген улуттар бар. Мисалы, Кытай, Жапон калкын ала турган болсок, алар жүгүнүп амандашат. А индиялыктар болсо эки колун алакандарын бириктирип учурашат. Эң кызыгы, Жаңы Зеландияда мурундарын тийгизип учурашышат экен. Ал эми кыргыз элинде саламдашуу адеби, саламдашуу маданияты бул чоң тарбиялык мааниге ээ. Анткени илгертен эле кыргыздар өз уулу кызын саламдашпай сөз баштаба деп акыл насаат айтып тарбиялап келген. Азыркы мезгилдеги саламатсызбы, саламатчылык деген амандашуу адебине кайрыла турган болсок, бул ыкма орус бийлигин кыргыз жергесине келгенден кийинки башталган адат болуп эсептелинет. Анткени буга чейин кыргыздар минтип саламдашкан эмес. Элибизде илгертен эле ассалому алейкум, же арыбагыла деген учурашуу сөздөрдү колдонуп келген. Эгерде ассалому алейкум деген сөздүн маанисин ала турган болсок, мен сизге тынчтык каалайм деген маани билдирет. Мусулманчылыкта болсо саламдашуу сооп иш катары кабыл алынган. Тааныган тааныбагандарга салам айтуу, ошол эле учурда салам уккан кишинин алик алуусу дагы бул адептүүлүк болуп саналат. Кол берип саламдашуу бул адеми салт азыркы күндө деле бар. Мунун тарыхына кайрыла турган болсок, илгерки доорлордо бири-бирин тааныбаган эки эркек киши жолукса, кол берүү же оң колун көтөрүү менен менин сага болгон кастыгым жок, колумда таш дагы, куралым дагы жок деген тынчтыктын белгиси катары саналган. Демек, бул адеми салтты азыркы мезгилде деле күнүмдүк учурашууда кездештиребиз. Элибизде илгертен эле ыйба ишарат кылып, колун бооруна алып, башын ийкеп жана башка түрлөрү менен саламдашууну билдирип келген. Эми ким биринчи салам берет деген суроого жооп издейик балдар. Жашы кичүү болсо улуу адамга, атчан болсо жөө адамга, перзент ата-энесине, басып бара жаткан адам болсо олтурган адамга, окуучу мугалимге, жалгыз адам көпчүлүккө биринчилерден болуп салам айтыш керек. Саламдашканда да кемсинтип, шылдыңдагансып саламдашуу адепсиздик. Саламдашуу чын жүрөктөн болуп, саламга алик алган адам башын кыймылдатып гана койбостон, жообун дагы урмат менен айтуу керек. Мына балдар, силер менен биз саламдашуу тууралуу аз да болсо маалымат алдык. Эми силерге үй тапшырмасы. Сүрөткө карап, өз оюңарды жазасыңар. Кийинки сабактан кездешкенче саламатта калгыла.